Türmelerde oşol жаза аткарып жаткан адамдардын арасында тартип болуш керек. Эч кандай жанагы мурда белгилегендей кылмыштуулуктун идеологиясын колдогон, смотрящий, вор, положенец, дагы ким дегендер бар. Ошондой дегендер болбош керек эч жерде. Түрмөлөрдүн ичинде бардык жарандарга, ошол түрмөгө камалган жарандарга бардыгына бирдей шарт түзүп беришибиз керек. Түрмөнүн ичинде эч кимди өлтүрбөөгө, кордобоого, алардын ар намысын төбөлөбөгөнгө жол бербешибиз керек. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, кечээ эле положенец болуп жүргөндөр бүгүнкү күндө кирпич бышырып жүрүшөт. Кирпич бышырышып бүгүнкү күндө иштеп атышат. Мына ушундай болуш керек. Мындан ары дагы ушундай болот. Биз ушунун баарын айтып келгенибизде башында айтышты эле. Жок, бул эми убактылуу гана бир нерселер болуш керек деп. Андай эмес. Мындан ары эч кандай убактылуу болбойт. Ошол кылмышкерлер дагы угуп койсун. Кылмышкерлердин жакындары дагы, алардын кылмыштуу саясатын колдогондор дагы угуп койсун. Мындан ары мамлекетибизде мыйзам, тартип жана адамгерчилик гана болот. Эгер ушуга баш ийбегендер болсо, мыйзамдын чегинде каттуу жазалайбыз. Ал үчүн сиздерге толук укугуңуздар бар. Мыйзам жол берет. Устав деген бар. Жанагы положениябыз бардыгы бар. Эч кандай бир кемчилик жок.